Тема хамелеон үнү ахуно тахмина. Хамелеондор өздөрүнүн өзгөчө көрүнүшү, көздөрүнүн түзүлүшү жана айлана чөйрөгө карап түсүн өзгөртө алуу жөнөмдүүлүгү менен белгилүү болгон сүйлөп жүрүүчүлөрдүн өзгөчө бир тукуму. Сырткы түзүлүшү жана өзгөчөлүктөрү. Көздөрү. Эң негизги өзгөчөлүктөрдүн бири көздөрү. Бири-биринин көз карандысыз 360 градуска айлана алат. Бул хамелеонго бир эле учурда алдындагы жемди жана артындагы коркунучту көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тили. Денесинен 1,5–2 эсе узун, тилинин учунда атайын соргуч сыяктуу чаптама бөлүгү бар. Ал олжосун өтө чоң ылдамдык менен атып чыгарып кармайт. Буттары жана куйругу. Буттарынын манжалары айыры-сымал бөлүнүп, дарактын бутактарын бекем кармоого ылайыкташкан. Ал эми узун куйругу даракта жүргөндө бешинчи колдун кызматын аткарат. Эмне үчүн жана кантип түсүн өзгөртүшөт? Эл арасында хамелеондор бир гана жашынуу, маскировка үчүн түсүн өзгөртөт деген жаңылыш түшүнүк бар. Иш жүзүндө түс өзгөртүүнүн башкы себептерин төмөндөгүлөр: психологиялык абалы, маанайы, коркуу, ачуулануу, стресс, же жупталуу мезгилиндеги сезимдерин билдирүү. Терморегуляция, дене табын жөнгө салуу, мисалы, эртең менен күн жылуулугун көбүрөөк сиңириш үчүн күңүрт караңгы түскө боелсо, күн ысыганда жарыкты чагылдыруу үчүн ачык түскө өтөт. Байланыш, башка хамелеондорго белги берүү. Бул кантип иштейт? Хамелеондордун терисинин астында хроматофорлор деп аталган атайын пигменттик клеткалар бар. Бул клеткалар кысылып же кеңейгенде жарыктын чагылышы өзгөрүп, теринин түсү башкача көрүнө баштайт. Жашоо чөйрөсүнөн азыктануусу. Кайсы жерлерде жашашат? Хамелеондордун түрлөрүнүн жарымынан көбү Мадагаскар аралында кездешет. Ошондой эле Африкада, Түштүк Европада, Жакынкы Чыгышта жана Түштүк Азияда, Индия, Шри-Ланкаларда кеңири тараган. Алар негизинен тропикалдык токойлордо, саванналарда жана кээ бир түрлөрү чөлдүү аймактарда жашашат. Эмне менен азыктанышат? Алардын негизги рациону ар кандай: курт-кумурскалар, чегирткелер, чымындар, коңгулдар түзөт. Ал эми ири түрлөрү майда канаттууларды, кескелтириктерди жана кемирүүчүлөрдү да жеши мүмкүн. Көбөйүшү жана өмүрүн